Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Ийгиликке жол. Бизнести пландоо. Дүйнө жүзүндөгү эң көп таралган оорулардын бири болуп, акчасы жок бош капчык эсептелет. Эгерде сиз азап чеккен адамдардын азаюусун кааласаңыз, аларга акыйкат жашоого жана эмгектенүүгө мүмкүнчүлүк бериңиз. Рекс Мон. Биргеликте аракеттенүү менен команданын ар бири чоң натыйжага жетишет. Кош келиңиздер. Биз дүйнөдөгү жогорку ылдамдыкта өнүгүп жаткан компаниялардын бири болгон Forever Living Products компаниясына кошулуу чечимин кабыл алганыңыз үчүн абдан кубанычтабыз. FLP-га кошулуу менен сиз өзүңүздүн жашоону өзгөртө аласыз. Forever Living Products компаниясы 43 жылдан бери дүйнөдөгү адамдарга өз жашоолорун жакшы жакка өзгөртүүгө жардам берип келет. Өзүмдүн бизнесимди куруу менен эмнеге жетишүүм керек, же эмне алуум керек деп болгону 1 мүнөт ойлонуп көрбөйсүзбү? Сиз эмне жөнүндө кыялдыңыз? Үй же машина сатып алууну, саякаттоону, балдарыңыздын татыктуу билим алуусунбу, карызы жок жашоонубу? Мүмкүнчүлүктөр чектелүү эмес. Ден соолук жана сулуулук үчүн жогорку сапаттагы продуктуну, кирешелүү жана терең ойлонулган бизнес планын, окутуу жана жардам берүү, мунун баары FLP компаниясынын өзүнүн дистрибьютерлерине ийгиликтүү бизнести түптөө үчүн тартуулайт. Дүйнө жүзүндө миллиондогон дистрибьютерлер FLP бизнесин түптөө менен финансылык көз карандылыктан чыгышкан. Ойлонуп көрүңүз, эмнеге сизге өз жашооңуздун сапатын жакшыртууга болбосун? Сиз канча кааласаңыз, ошончо иштеп тапсаңыз болот. Ошону менен бирге өзүңүздүн убакытты жана бизнести өзүңүз пландап, биздин эң сонун компаниябыздагы тааныштарыңыздын бардык ийгиликтери үчүн ыраазычылыктарга жана урмат сыйга ээ боло аласыз. FLP дистрибьютерлери 43 жылдын ичинде бардык ийгиликтерге жетүү мүмкүн экендигин далилдешти. Анда эмесе алга, мунун баарын сиз да жасай аласыз. Өзүңүздүн ден соолугуңузду жакшыртуу үчүн жана үй бүлөңүздүн финансылык көз карандылыгына ээ болуу үчүн бул мүмкүнчүлүктү пайдаланыңыз. Бул жеңил болбосо да, өтө жөнөкөй бизнес экендигин тез эле түшүнөсүз. FLP-дагы мүмкүн болгон жогорку натыйжаларга жетүү үчүн сизге төмөндөгү эң жөнөкөй нерселерди үйрөнүү зарыл. Биринчи, компаниянын продукцияларын пайдалануу. Экинчи, адамдарга продукцияларды сунуштоо. Үчүнчү, адамдарды бизнеске чакыруу. Эмнеге? FLP менен ийгиликтүү болууну каалаганыңыздын себебин аныктап, тактооңуз абдан маанилүү. Бул себептерди биз сиздин мотивацияңыз деп эсептейбиз. Төмөндө биз FLP-нын ийгиликтүү дистрибьютерлеринин эмнеге бул бизнести жасап жатышкандыгынын себептерин карап өттүк. Алардын кээ бирлери менен мүмкүн сиз да макул болосуз. Үй бүлө менен өткөрүлүүчү убакыттын сапаты. Экинчи, сиздин аракетиңиз үчүн компаниянын компенсациясынын адилеттүүлүгү. Канча берилип иштесеңиз ошончо көп аласыз. Үчүнчү, балдарыңызга эң сонун билим берүү мүмкүнчүлүгү. Төртүнчү, акчаңызга жана убактыңызга карабай дүйнө жүзүнө саякаттоо мүмкүнчүлүгү. Бешинчи, өзүңүздүн кыялыңыздагыдай үйдө жашоо. Алтынчы, өз тагдырыңыздын кожоюну болуу. Жетинчи, финансылык коопсуздук жана карыздардын жоктугу. Төлөмдөр, насыялар жөнүндө кабатырланбайсыз. Сегизинчи, стресс кырдаалынан бошонуу, басмырлоодон, көйгөйлөрдөн, жетекчиликтен бошонуу жана башка. Күчтүү бирок популярдуу эмес концепт. Эрик Фор. Өзүңүздүн чечимдериңиз, иш аракеттериңиз жана албетте натыйжаларыңыз үчүн өзүңүзгө бүт жоопкерчиликти алмайынча, сиз сетевой маркетингде же жашоодо ийгиликке жетише албайсыз. Сиздин бардык шылтоолоруңуз сизди жолсуз туңгуюкка алып келет. Шылтоолоруңуз сиздин каалаган максаттарыңызга жетүүңүзгө жолтоо болот жана жеткирбейт. Бул сиздин спонсоруңуздан, компаниядан, продукциядан, үнөмдөп жашоодон, жашаган жериңизден жана анын чоң же кичине экендигинен көз каранды эмес. Бул сиздин билимиңизден, ата энеңизден, командаңыздан, адамдардын мотивациясынан да көз каранды эмес. Бардыгы сизден гана көз каранды. Сиз жашооңузда болуп жаткан бардык нерселер үчүн жоопкерчиликти өзүңүзгө алар менен, өзүңүз жетишпеген ийгиликтер үчүн кимдир бирөөлөрдү күнөөлөбөй калаарыңыз менен, сиз абалдын кожоюну болосуз.
жана ийгиликтүү келечекти кура аласыз. Мен сизди мени түшүндү деп үмүттөнөм. Сизге жөнөкөй бирок маанилүү кеңеш. Мен сизди аны баалайт деп ойлойм. Эгерде профессионалдуу сетебик болууну чечсеңиз, эгерде сиз бүт жоопкерчиликти өзүңүзгө алууну чечсеңиз, жагдайга шылтоологонду токтотуңуз. Ийгиликке жетүүнүн эң жакшы жолу бар жана бул талашсыз факт. Эгерде кимдир бирөө кайда багыт алганын билбесе, барар жерине жетпей абдан таң калат. Марк Твен. Идеялар. Биздин сунуштарыбыз кимге кызыктуу болушу мүмкүн? Биринчи. Ким өз бизнесин баштоону каалап, жаңы идеяларды издеп жүргөн болсо. Экинчи. Кошумча киреше алууну каалагандарга. Үчүнчү. Кимде сет магазин же розница саткан соода түйүндөрү болсо. Төртүнчү. Натуралдуу продукция колдонууну жактыргандарга же натуропатия менен байланышы барларга. Эсиңизде болсун, азыркы мезгилде үй бизнеси өтө кирешелүү бизнестин катарын толуктайт. Өзгөчө перспективдүү бизнес бул үй бизнеси. Үй бизнеси идеясы чоң популярдуулукка ээ болууда. Албетте, үй бизнеси качан кааласаң иштөөгө, жагымдуу шартта иштөөгө мүмкүндүк берет. Бирок ыңгайлуулукка карабастан, бул абдан перспективдүү бизнес. Анткени үй шартында көрсөтүлүүчү кызматтарга болгон суроо талап абдан жогору. Үй бизнеси идеясы бул ыңгайлуулук, баарына болгон мүмкүнчүлүк жана киреше. Болгону, болуп жаткан нерселерге башкача көз карашта карасак, финансылык кризис жаңы дүйнөгө жолдомо. Жаңы бизнести баштоо мүмкүнчүлүгү болгондо да кирешелүү бизнести баштоо мүмкүнчүлүгү экендигин белгилүү болот. Эгерде сиз дагы деле буга ишенбесеңиз, анда сиз көптөгөн мүмкүнчүлүктөн калып кетишиңиз мүмкүн. Анткени бизди толгон токой жаңы бизнес идеялары курчап турат. Финансылык кризис деген ушак айың элдин көпчүлүгүнүн башына кирип алган. Эмнегедир баары эле кризис учурунда бизнес баштоого мүмкүн эмес дешет. Бирок бул чындыкка дал келбеген мифтердин бири. Мен аны азыр түшүндүрөм. Чынын айтканда, финансылык кризис бул өткөөл мезгил. Көптөгөн мүмкүнчүлүктөр ачылган. Жаңы бизнес идеялары үстүбүздө айланган мезгил. Мунун баары бизнести нөлдөн баштоого мүмкүндүк берет. Баарын эле көбүнчө чакан бизнес идеялары кызыктырат. Эмнеге? Анткени кризис дээрлик чыгымсыз, кирешелүү бизнести баштоого болгон убакыт. Чынында эле чакан бизнес идеясы чоң акча салууну талап кылбаган, бирок аз эмес киреше алып келүүгө жөндөмдүү бизнес. Бул пайдалуу бизнестин негизи, ийгилик фактору болуп, кризистен көз каранды болбогон керектөөчүлөрдүн жогорку суроо талабы эсептелет. Чакан бизнес күн сайын идеяларды жаратат жана ал оңой ишке ашып, өзгөчө күч аракетти талап кылбайт. Бул чакан бизнес идеясынын дагы бир жакшы жагы. Сиз бизнес баштагыңыз келсе, ал жаңы бизнес идея болуу керек. Рынокто кылымдардан бери бар болгон, мисалы, магазин ачуу идеясы эмес, жаңы идея болуш керек. Бизнес идеясы кризис учурунда пайдалуу бизнеске айлануусу керек. Бул шарт азыр чынында эле абдан маанилүү, анткени кризис дагы 5 же 10 жылга созулушу мүмкүн. Биздин командага кошулган ар бир адамга анын интернет байланыштары боюнча Skype конференциялар же Zoom конференциялар аркылуу жардам беребиз жана колдойбуз. Ага жана анын адамдарына жардам берүү үчүн тез иштеп табуунун жолун көпкө түшүндүрүүнүн кажети жок. Алоэ вера жана бал бардык нерседен айыктырат жана адамдын ден соолукта жаш, сулуу, ошол эле учурда ийгиликтүү да кыла алат. Көпчүлүк эле адамдар кеңеш угушат, бирок андан пайданы бир гана даанышмандар алат. Сайрус. Урматтуу кадырман биздин угуучулар, каналга катталууну унутпаңыздар. Пайдалуу китептер каналына катталып, жакын тааныштарыңыздар менен бөлүшүңүздөр. Лайк басууну унутпаңыздар. Рахмат. Жогорку эффективдүү адамдардын 7 принципи. Стивен Кови ийгилик боюнча, лидерлик боюнча көп сандаган адабияттар менен таанышып, көптөгөн улуу адамдардын жашоосун анализдеп, төмөндөгүдөй жыйынтыкка келген. Ар бир адамдын өзүн чындап көрсөтө алуусунун узак мөөнөттүү ийгилигинин негизи болуп, кандай гана жагдай болбосун, өзүнүн жашоосунун негизи болгон принциптерине ишенимдүүлүгү эсептелет деген. Стивен Кови навык деп эсептеген төмөндөгү 7 принципти сунуштайт. Биринчи, токтоо болуңуз.
Ар кандай жагдайда уруш талаштан качууга аракет кылыңыз. Жагдайдын кулу болбоңуз. Өзүңүздүн жашоону өзүңүз гана курасыз. Терикпеңиз. Экинчи, бир жумуш баштаарда акыркы жыйынтык эмнеге алып келерин терең ойлонуп, анан баштаңыз. Башында эмнеден баштоо зарыл болсо, ошол нерсени биринчи жасаңыз. Биринчи кезекте маанилүү, зарыл иштер жасалууга тийиш. Төртүнчү, жеңдим деген дух менен ойлонуңуз. Эки тараптуу пайданы көздөө зарыл. Бешинчи, адегенде түшүнүүгө умтулуңуз, анан түшүндүрүүгө аракет жасаңыз. Алтынчы, синергияга жетишиңиз. Жасаган жумушуңузга чыгармачыл мамиле жасаңыз. Жетинчи, араңызды курчутуп туруңуз. Дайыма өнүгүп, жаңылануу менен алек болуңуз. Стивен Кови 1989 жыл Жогорку эффективдүү адамдардын 7 принциби деген китебинен алынды. Ким кеңеш угууну каалабаса, ага жардам берүү мүмкүн эмес. Франклин. Бизнес мүмкүнчүлүктү көрсөтүүдө өзүңүздү кандай алып жүрүүңүз керек? Жолугушуу өткөрүүнүн алдындагы негизги эреже болуп, экөө бирөөгө каршы эсептелет. Таанышуу. Дистрибьютор өзүнүн спонсоруна чакырылган адамды абдан жупуну тааныштырат. Тескерисинче эмес. Жылмаюу керек. Жолугушуу учурунда дайыма жылмайганга аракеттениңиз. Анткени жылмаюу адамдын көңүлүн буруп, басымды толкундоону кетирет. Адамдын атын кагазга жазып алыңыз жана аны жолугушуу учурунда анын атынан атаңыз. Эгерде адамды өзүңүзгө тартууну кааласаңыз, анда эсиңизге түйүңүз. Адам үчүн эң таттуу сөз анын аты. Спонсордун ролу. Спонсор сиздин бизнесиңиздин өнүгүүсүнө кызыктар. Ошондуктан анын милдети дистрибьюторду бизнести сунуштоого үйрөтүү. Окуучунун милдети спонсордун сөзүн угуу, жазуу жана ага сөз бергенче унчукпоо. Маанилүү сөздөр. Өз бизнесиңизди сунуштоодон мурда адамдан бул жашоодо кандай жашоону каалагандыгын билиңиз. Ден соолук, финансылык көз карандысыздык, достошууну каалоо, баарлашуу, карьера, сый-урматка жетүүнү каалайт. Бардык нерсеге эркиндик, эл аралык бизнес, окуп билим алып, таануу сезимин жогорулатуу. Бизнести сунуштоо. Ар бир адамга бизнести сунуштоонун тийиштүү тартиби бар. Жолугушууну төмөндөгү схема боюнча өткөрүүнү сунуштайбыз. Биринчи, MLMдин жаралуу тарыхы жөнүндө жана анын салттуу бизнестен артыкчылыгы жөнүндө айтып берүү. Экинчи, компаниянын жаралуу тарыхы жана рынокто сунушталуучу продукцияларды сунуштоо. Үчүнчү, продукцияны пайдаланган адамдардын натыйжалары жана пикирлери. Төртүнчү, компаниянын маркетинг планы жана дистрибьютордук сетти түзүүнүн мисалдары. Бешинчи, компания лидерлеринин ийгиликтеринин таржымалы. Алтынчы, суроолорго жооптор жана бизнес боюнча, продукция боюнча каршы пикирлерге жооп берүү. Аңгемелешүүдө мезгил менен суроолорду бериңиз. Сизге компаниянын продукциялары жактыбы? Кандай ойлойсуз? Бул продукциялар бардык адамдарга керекпи? Сизге бул кызыктуубу? Сетти түзүүдөн кантип акча табуу мүмкүн экендигин сизге түшүнүктүүбү? Сиз 100 адамдан 1% алууну каалайт белеңиз, же өзүңүз 100% жумуш аткарууну каалайсызбы? Келишим түзүү. Жолугушуунун аягында потенциалдуу дистрибьюторлорго контракт түзүүнү сунуштоодон тартынбаңыз. Эгерде бул сизди кызыктырса, анда түзүүгө кирише алабыз. Эгерде адам чечим кабыл алууга даяр болбосо, анда ага түшүнүксүз нерселер жана ал кошумча эмне билгиси келери тууралуу бир канча суроолорду сизге берүүсүн сураңыз. Резюме. Ар бир жолугушууга анализ жасаңыз. Эмне үчүн тигил же бул адам контрактка кол койду же кол коюу боюнча чечим кабыл албады? Эгерде чакырылган адам контрактка кол койсо,
анда өзүңүздүн дистрибьюторге сөзсүз түрдө промоушн жасаңыз. Бул бизнести эмнеден баштоону сөзсүз түрдө түшүндүрүңүз. Өзүңүздүн кыялдарыңызды сатпаңыз. Максатты жоготуп алуу менен кандайдыр бир нерсеге жетүү мүмкүн эмес. Таранов. Презентация өзүн сата билүү. Продукцияны же программаны презентациялоо менен сиз дайым билип же билбей биринчи кезекте өзүңүздү презентациялайсыз. Презентацияга өзүңүздүн даярдыгыңызды мына ушудан баштоо керек. Бул адамдар менен жолугушууга даярданууда баарыдан мурда өзүн кантип мактоо керек же өзү жөнүндө башка адамдын ойлоо сезимин чакыруу керек дегенди түшүндүрбөйт. Башында өзүңүзгө сиздин аудитория жакшы кабыл алуу үчүн кандай болуум керек, кийген форма, жүрүм-турум жана башка деген суроо коюу керек. Кандай составда экендиги мааниге эмес, бир адамбы же чоң топпу. Бул жерде сиз төмөнкү нерселерди эсиңизге түйүүңүз зарыл. Кийимиңиз кандай, өзүңүздү кандай алып жүрөсүз? Бул нерсеге карабай адамдар тарабынан сиздин жасалмалуулугуңуз тескери кабыл алынат. Баардык адам өзүнө карабастан өнөктөшүнүн сүйлөшүүсүнөн анын чындап берилип же берилбегендигин дайыма сезип байкайт. Демек, ага эч качан ишенбейт. Ал эми чындап берилген маектеш адам тескерисинче чөйрөсүндөгүлөрдү өзүнө тартат. Бирок маектешүү мезгилинде көңүлүңүз куунак болбосо, баштоо кажет эмес. Негативдүү маанай бардык башталыштарды бузат. Мындан жөнөкөй жыйынтык келип чыгат. Сиздин толкуп ташууңуз жана идеяларга берилгендигиңиз сиздин сырткы көрүнүшүңүз сыяктуу эле чын жүрөктөн болуш керек. Мына ушундан баштайбыз. Аудитория менен байланышууда ийгиликке жетүү үчүн ийгиликке жетишкен бизнесмен сыяктуу көрүнүш керек деген ой пикир жашайт. Демек, эркектер үчүн галстук, сымбаттуу костюм, аялдар үчүн кымбат костюм, ага төп келген макияж жана аксессуарлар болушу керек. Бирок бул жөнүндө ойлоп көрүңүз. Эгерде сиз мындай костюмда өзүңүздү токулган төө куштай сезсеңиз, бул сөзсүз түрдө байкалат. Бул нерсе балким сизде эле эмес, угуучуларга да дискомфорт, ыңгайсыздык сезим жаратат. Бул болсо презентацияны алып баруу үчүн катастрофа. Ошондуктан өзүңүздүн милдетти кыйындатуунун кажети жок. Сизге кандай ыңгайлуу болсо, ошондой кийиниңиз. Албетте, баарына белгилүү болгон маанилүү майда барак нерселер жөнүндө унутуу мүмкүн эмес. Таза бут кийим, кийимде жана аксессуарларда жалпыланган стиль, жыт, жагымдуу сезим жана жалпы айкалышуу. Өзүңүздүн аудиторияны сыйлаңыз. Ошондо гана күткөн жыйынтыкка жетүүгө болот. Дагы бир деталь. Сиздин кийимде ачык түстөгү фрагменттин болушу бир гана угуучулардын көңүлүн өзүнө бурууга жардам берет. Андан ары, алдын ала өзүңүз иштөөчү аудиториянын жалпы портретин түзүңүз. Мында албетте жаңы тааныштарыңыз менен иштөө оңой. Сиз аларды өзүңүз билесиз жана алардан сиздин презентацияңызга кандай адамдар чакырылгандыгы жөнүндө сурай аласыз. Эгерде сиз көп же аз камсыз болгон публика менен иштээриңизди билсеңиз, өзүңүз да ошого ылайык кийиниңиз. Эгерде сиз өтө эле жөнөкөй аудитория менен иштей турган болсоңуз, анда угуучуларыңызды кымбат жасалгаларыңыз жана крокодилдин терисинен тигилген сумкаңыз менен басынтууга болбойт. Кандай болгондо да сиздин презентациядагы максатыңыз адегенде өзүңүзгө, андан кийин программага жана продукцияга көңүл бурдуруу. Бирок өзүңүздүн личностька угуучуларды тартуу аркылуу, бирок өзүнө тартуучу личность болуу үчүн жеке көркөмдүк жетишсиз. Ал жагуучу имидждин компоненти, бирок көптөр ойлогондой чечүүчү эмес. Имидж көп кырдуу түшүнүк. Бул сырткы көрүнүш, башкача айтканда адамдын жашоосун көрсөтүү формасы. Алардын ичинен артыкчылыктуу деп тарбиялуулукту, эрудицияны, кесипкөйлүктү айтууга болот. Бирок бул башка сүйлөшүүчү тема. Сиз көпчүлүк аудитория менен иштөөнү пландаганыңызда, алардын көпчүлүгү сизге такыр бейтааныш адамдардан турса, анда өзүңүздүн имиджди
Бул презентацияга койгон милдеттериңизге ылайыктуу окурук керек. Эреже боюнча эгер бул презентация продукциянын презентациясы болсо, сиздин дистрибьюторлор үчүн эмес, сеттин дистрибьюторлору үчүн эмес. Анда презентацияга сиздин компанияңыздын кымбат продукцияларын алууга мүмкүнчүлүгү бар бай адамдар чогулушат. Сиздин милдетиңиз товардын татыктуулугун көрсөтүү же кызматын келип отургандардын ар бири туугандары, тааныштары жана жеке өзү үчүн сунушталган товардын зарыл экендигин сезе тургандай кылып көрсөтүү. Демек, сиз так ушул публикага элес калтыргандай өзүңүздү алып жүрүүңүз жана кийинишиңиз керек. Эгерде сөз маркетинг план, презентациялоо, бизнестин мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө болуп жатса, сизге өздөрүнүн материалдык абалын оңдой албай жүргөн адамдар менен иштөөңүз күтүлүүсү мүмкүн. Бул жерде сиз болбоду дегенде сырткы көрүнүш, жүрүм-турум сөз, өзүңүздүн толук ийгиликке жетишкендей көрсөтүүңүз керек. Бирок өзүңүздү ушул чөйрөнүн адамдары катары көрсөтүү абдан маанилүү. Бул учурда сиздин максатыңыз ар бир катышуучунун алдында ачылган мүмкүнчүлүктөрдү өзүңүз аркылуу көрсөтүү. Эң башкысы, сиз балким түшүнгөндүрсүз. Ким менен сүйлөшсөңүз, ким менен иштешсеңиз, алардын бири катары болууңуз керектигин. Өзүңүзгө аудиторияны ошентип гана каратуу мүмкүн. Биздин Пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. MLM'деги 1-90 күн. Автор Давидов Камил. 90 күн сиздин бизнесиңиз үчүн абдан маанилүү. 1-90 күндө сиздин өзүңүздүн ийгилик таржымалыңыз пайда болот. Ал сиздин компаниядагы карьераңыздын көрүнүктүү мисалдары болуп калат. Эсиңизге түйүңүз, баарын туура жасоого сиздин бир гана мүмкүнчүлүгүңүз бар. Сиз 1-айда өзүңүздүн спонсоруңузга күн сайын чалып туруңуз керек. Күнүмдүк иш аракетиңизден өз ийгилигиңизге, процесске жетүү үчүн ылдамдыкты күчөтүп, алга умтулуңуз. Кыйынчылыктар пайда болгондо спонсоруңуздан жардам сурап кайрылыңыз. Телефондо активдүү пайдаланыңыз, бирок жолугушууларды уюштуруу үчүн гана. 2-айдан баштап структура менен иштеңиз. Өзүңүзгө лидерлерди тарбиялаңыз. Бул убакытка чейин сиз өзүңүздүн командада максатына жете билген лидерлерди окутуп ала аласыз. Бул нерсеге да сизге сиздин спонсоруңуз жардам берет. Статистика боюнча ар бир адамда 500гө жакын таанышы болот. Демек бул сиз өз мүмкүнчүлүгүңүздүн 5тен 1 бөлүгүн гана пайдаланыңыз дегенди билдирет. Сиздин сунуштарыңыз кызыктуу боло турган абдан көп адамдар болушу мүмкүн. Алар жөнүндө издеп көрүңүз. Эсиңизге түйүңүз. Ийгиликтүү болуу үчүн төмөндөгүлөр зарыл. 1. Иштөөгө болгон каалоо. 2. Окууга болгон каалоо жана дайыма өзүн өнүктүрүп туруу. 3. Чын дилден каалоо, ишенич, энтузиазм. 4. Иштин абалын жакшыртуу үчүн өзүң жакшы болуу керек экендигин түшүнүү. 5. Өзүнө сын көз менен кароо жана кемчиликтердин үстүнөн иштөө. 6. Туруктуулук жана көктүк бул ийгиликтин ачкычы деп билүү. 7. Сиз кызматташып жаткан компанияга ишенүү. 8. Кесипкөйлүк менен иш алып баруу жана этикалык нормаларга ылайык иштөө. Эстеп калыңыз, ийгиликсиз адамдар жасагысы келбеген нерсени ийгиликтүү адамдар жасаганга дайым даяр. 1. Ийгиликке жетишем деп азыр чечим кабыл алыңыз. 2. Сиз ийгиликке жетишиңизге өзүңүз ишениңиз. 3. Кагазга өзүңүздүн максаттарыңызды жазыңыз. 4. Эгерде коюлган максаттарга жетсеңиз, кандай пайда табаарыңызды эсептеңиз. 5. Азыркы акыбалыңызды аныктаңыз. 6. Коюлган максаттарга жетүү үчүн календардык мөөнөт түзүңүз. 7. Сиз жеңип өтүү керек болгон бардык тоскоолдуктарды санап көрүңүз. 8. Коюлган максаттарга жетүү үчүн сиз алууга зарыл болгон билимдер жана көндүмдөрдү аныктаңыз. 9. Бул билимдерди кайдан алууну аныктаңыз. 10. Пайда болгон бардык кыйынчылыктарга жана тоскоолдуктарга карабай, коюлган максаттардын артынан түшөм. Кабыл алынган чечимдерден эч качан кайтпайм деп өзүңүзгө сөз бериңиз. Ийгилик түшүнүгүн кантип өнүктүрөбүз? 1. Окуяларга, кырдаалдарга карата өзүңүздүн позитивдүү мамилени өстүрүңүз.
Бул мамилени өзүңүздө сактап калыңыз. Экинчи, жашоодогу сиз турган абал үчүн жоопкерчиликти өзүңүзгө алыңыз. Үчүнчү, ийгиликке жетүү мүмкүнчүлүгүн жана продукцияга, компанияга болгон ишеничти өстүрүңүз. Төртүнчү, жашоонун баардык оорчулугуна, күн тийгенине же жамгыр жааганына карабастан өзүңүздүн энтузиазмды колдоңуз. Бешинчи, тырышчаактык ийгилик үчүн зарыл. Өзүңүздө тырышчаактыкты өнүктүрүңүз жана сактаңыз. Бешинчи, бул дүйнөдөгү сиздин философияңыз баарына ээ болуу, жасоо жана бул дүйнөдө болуу. Жетинчи, тартип бул уста. Ошондой эле көп мөөнөттүү ийгиликке ачкыч. Сегизинчи, эр жүрөк болуңуз. Анткени эр жүрөктүк бул сыноолордогу беришемдик. Тогузунчу, өзүңүзгө ишенимдүүлүктү өнүктүрүңүз жана болуп көрбөгөндөй кыйынчылыктарды жеңип өтүүгө даяр болуңуз. Онунчу, чын дилден ишенүүнү сезиңиз. Ишенүү бул ийгиликтин жолуна түртүүчү энергия. Иш аракеттер планын иштеп чыгуу. Биринчи, өзүңүздүн акыркы максатыңызга караңыз жана аныктаңыз. Ага жетүү үчүн сизге эмне зарыл? Экинчи, күнүгө, жумасына, айына бизнеске коротууга канча убакыт зарыл экендигин аныктаңыз. Үчүнчү, ийгиликке жетүү үчүн бизнеске канча суммадагы акча салаарыңызды аныктаңыз. Төртүнчү, жетишкендиктер үчүн сизге кандай инструменттер керектигин аныктаңыз. Бешинчи, бир айдын ичинде канча адам менен сүйлөшүп чыгууну аныктаңыз. Алтынчы, бир айдын ичинде канча визитка таратуу керек экендигин аныктаңыз. Жетинчи, бир айдын ичинде канча презентация өткөрүү керек экендигин аныктаңыз. Сегизинчи, бир айдын ичинде жаңы дистрибьюторго спонсорлук кылуу керектигин, канча жаңы спонсорго спонсорлук кылуу керектигин аныктаңыз. Тогузунчу, бир айлык сатуунун көлөмүн аткаруу үчүн канча колдонуучу керектигин аныктаңыз. Онунчу, лидер табуу үчүн канча дистрибьюторго спонсорлук кылуу керектигин аныктаңыз. Дистрибьюторлорду эффективдүү чогултуунун усулдары. Биринчи, өзүңүздүн жеке натыйжаңыз. Экинчи, сиздин клиенттериңиздин жакшы пикирлери. Үчүнчү, холодный телефон чалуулар. Сиздин тааныштарыңыздын тааныштарына телефон чалуу. Төртүнчү, массалык маалымат каражаттарындагы жарнама. Бешинчи, телемаркетинг, Zoom, маркетинг план, онлайн маркетинг план. Алтынчы, интернет. Жетинчи, электрондук почта. Сегизинчи, семинарлар. Тогузунчу, компьютер маалымат базасын пайдалануу. Онунчу, визиттик карточкалар. Адамдар сизге ишенүү үчүн презентацияны кандай уюштуруу керек? Презентация 60 минутадан ашпаган кыска болуусу керек. Продукцияларыңыздын курамынан бери билүүңүз керек. Экинчи, компенсациондук план жөнүндө айтсаңыз, анда негиздери жөнүндө гана айтыңыз. Эгерде сиз MLM системасында жаңыдан иштеп жатсаңыз, анда спонсоруңуздун билимин жана авторитетин пайдаланыңыз. Төртүнчү, сиздин потенциалдуу дистрибьютордо бир гана суроо болот. Ушунун баарында жеке мен үчүн эмне пайда бар? Ошондуктан дайыма сиз бул суроого жооп берүүгө аракеттенишиңиз керек. Бешинчи, эффективдүү презентацияда булар болуусу керек. MLM жөнүндө сөз, компания жөнүндө аңгеме, продукция, окутуу жана компенсациондук план жөнүндө. Алтынчы, жеңилгис болуңуз. Чоң энтузиазм жана кесипкөйлүк менен иштеңиз. Бардык нерсе угуучуларга жеткиликтүү болуш керек. Жетинчи, продукциянын сапатын тастыктоо үчүн фактылык материал кошуңуз. Бирок эсиңизге түйүңүз. Мунун баары кыска болушу керек. Сегизинчи, практика өсүүгө алып келет. Өзүңүздүн чыгып сүйлөгөндөрүңүздү видеого же аудиого жазып жүрүңүз. Өзүңүздү баалоого керек болот. Тогузунчу, жасалма болбоңуз. Потенциалдуу дистрибьютор компаниянын дистрибьюторун айлануу үчүн эмне кылуу керек? Биринчи, жалпысынан оң таасир алуу абдан маанилүү. Көп учурда сиздин потенциалдуу кызматкер компанияга
сиз сунуш кылууга чейин эле чечим кабыл алган болуусу керек. Экинчи, сизге жок деген дешкенде бул акыркы чечимди билдирбейт. Адам сиздин сунушуңузду кабыл алуу үчүн бир нече жолугушуу зарыл. Үчүнчү, эсиңизге түйүңүз, сиздин потенциалдуу дистрибьютор чечим кабыл алышы үчүн мүмкүн. Эсиңизге түйүңүз, сиздин потенциалдуу дистрибьютор чечим кабыл алышы мүмкүн, эгерде ал жаңы маалымат алса гана. Төртүнчү, өзүңүздүн көңүл калууңузду эч качан көрсөтпөңүз. Эч качан талашып тартышпаңыз. Сиз талашта жеңишиңиз мүмкүн, бирок акча маселесинде утуласыз. Бешинчи, дайыма стандарттык каршылыктар жөнүндө эсиңизге түйүңүз. Бул каршылыктар сизге айтылганга чейин эле. Алтынчы, эсиңизге түйүңүз, бир гана сиз жана сиз сунуштаган бактылуу мүмкүнчүлүк гана адам үчүн финансылык эркиндикке чыгуунун бирден бир мүмкүнчүлүгү. Жетинчи, өзүңүздү мүмкүнчүлүк менен чаташтырбаңыз. Кимдир бирөө жок десе, анда ал сизге жок дебеди. Ал сиз сунуштаган мүмкүнчүлүккө жок деди. Сегизинчи, эсиңизге түйүңүз. Эмелен бул тандалуу бизнеси, ошондуктан бул бизнес үчүн өз сапаты боюнча дал келбеген адамдарга убакыт коротпоңуз. Тогузунчу, эгерде сиз чындап кызыксаңыз, адамды бул ишке берилтүүгө ынандыруу мүмкүнчүлүгүңүздөн шектенбеңиз. Онунчусу, структураңыздагы сизден жогору турган же кадыр барктуу адамга чоң ишеничти арттыруу аркылуу сиз ийгиликке өзүңүздүн шансыңызды жогорулатышыңыз талашсыз. Жаңы дистрибьюторлорду кантип чогултуу керек? Алар баарын туура жасоо үчүн кандай кылуу керек? Биринчи, алардын кыска жана узак мөөнөттүү максаттарын түзүүгө жардам бериңиз. Экинчи, өзүңүздүн дистрибьютор менен жеке контактты колдонуңуз. Үчүнчү, эмне үчүн алар бул бизнес менен алектенип жатышкандыктарын түшүнүү абдан маанилүү. Бул кошумча энергия берет. Төртүнчү, алар бул ишке берилүүсү керек жана алар жок дегенде 1 жыл иштөөсү керек. Бешинчи, алардын максатына жетүүсү үчүн аларга план иштеп чыгууга жардам бериңиз. Алтынчы, аларга потенциалдуу клиенттерди жана дистрибьюторлордун тизмесин түзүүгө жардамдашыңыз. Жетинчи, биринчи 30 күн ичинде алардын коноктору менен биргеликте жолугушууларды пландаңыз. Сегизинчи, эгерде алар 30 күн ичинде белгиленген деңгээлге жетишсе, алардын ишмердүүлүгүн мактаңыз. Тогузунчу, алар үчүн 90 күнгө план иштеп чыгыңыз. Онунчу, алардын келечек лидерлерин туура аныктоого үйрөтүңүз жана алар менен жумуш убактысынын 80% өткөрүүгө үйрөтүңүз. Сиздин алдыңызда иштеген командаңыздын активдүүлүгүн кантип сактоо керек? Биринчи, сиздин командаңыз үзүрлүү иштөөсү үчүн аны менен дайыма байланышта болууңуз абдан маанилүү. Экинчи, өзүңүздүн структуранын бардык мүчөлөрү менен ай сайын байланыш түзүңүз. Үчүнчү, сиздин структураңыздагы жана компанияңыздагы бардык мероприятиялар жөнүндө өз убагында кабарлаңыз. Структураңыздын кызматкерлерин акыркы маалыматтар менен камсыз кылыңыз. Төртүнчү, өзүңүздүн түз партнерлор менен кур дегенде 1 жумада 1 телефондо жекече байланышта болууңуз керек. Бешинчи, жаңы мүчөлөрдү чогултуу, сатып алуу жана сатуунун көлөмү боюнча мелдештерди уюштуруңуз. Алтынчы, өзүңүздүн жакшы партнерлоруңузду сыйлаңыз. Анчалык чоң эмес болсо, аларды жетишкен натыйжалар үчүн баалаңыз. Жетинчи, аларды телефонду максаттуу пайдалануу боюнча үзгүлтүксүз үйрөтүңүз. Сегизинчи, өзүңүздүн структура үчүн жыйналыштарды жана тынымсыз жолугушууларды уюштуруңуз. Тогузунчу, структуранын ишмердүүлүгүн активдештирүү боюнча жумушчу тобун түзүңүз. Онунчу, суткадагы 24 саат бою линиядагы сизден төмөн турган адамдарды колдооңуз жана жоопкерчиликтүү лидер болуңуз. 11. Өз кирешеңиздин 5, 10, 50 эсе көбөйтүү мүмкүнбү? 12. Албетте сиз бүгүндөн баштап
болуп көрбөгөндөй нерселерди жасай аласыз эгерде жөн гана өз философияңызды өзгөртсөңүз жана ийгиликке жаңы жол менен барсаңыз. Бул сиздин жашооңузду өзгөртөт. Сизге ийгиликтүү биринчи 90 күндү каалайм. Ким максатына жетүүнү кааласа, максатын билүүсү керек. Менеджменттин ариптик эрежеси. Кымбаттуу биздин угармандар, сиздер биздин пайдалуу китептер каналыбызга катталууну унутпаңыздар жана өзүңүздөрдүн жакын тааныштарыңызга сунуштоону унутпаңыздар. Лайк басууну да унутпаңыздар. Сетевой маркетингде акча табуунун 50 эрежеси. Биринчи, өзүңүздүн компаниянын продукциясын өзүңүз үзгүлтүксүз пайдаланыңыз. Экинчи, өзүңүзгө бул бизнеске өзүмдү 1 жылдан кем эмес арнайым деген олуттуу милдеттеме алыңыз. Үчүнчү, план компанияны, продукцияны жана компанияны алгач өзүңүзгө сатыңыз. Төртүнчү, жаңы клиенттерге дистрибьютерлер менен иштөө убактыңыздын 90%-ин бөлүңүз. Бешинчи, иш мүмкүнчүлүгү жана продукциялар жөнүндө күнүнө кур дегенде бир адам менен сүйлөшүңүз. Алтынчы, кандай бизнес менен алектенгениңиздин баарын айтыңыз. Сиздин эмне кылып жатканыңызды баары билишсин. Жетинчи, продукцияга караганда адамдарды үйрөнүүгө көп көңүл буруңуз. Сегизинчи, өзүңүздүн дистрибьютерлерди толук өз алдынча кылуу үчүн күч аракетиңизди 2 эселентиңиз. Тогузунчу, өзгөчө жетишкендиктер үчүн өзүңүздүн уюмду ай сайын сыйлоо, саякаттар жана башка сыйлыктар менен мотивациялаңыз. Онунчу, жаңылыктар бюллетенинде жетишкендиктер үчүн өзүңүздүн дистрибьютерлерди мактаңыз. 11. Алдыңкы дистрибьютерлер менен сүйлөшүңүз, ийгиликке кандай жетишкенин сураңыз. 12. Туруктуу болуңуз. Сиз байланышкан 20 адамдын бирөөсү гана продукцияга же бизнеске олуттуу кызыгат. 13. Өзүңүз үлгү болуңуз. Жаңадан жазууну, розница сатууну жана окутууну токтотпоңуз. Сиздин дистрибьютерлер да ушундай кылууга умтулушат. 14. Башкалар тууроого оңой болуш үчүн баарын жөнөкөй жасаңыз. 15. Байланышта болуңуз. Бардык партнерлоруңузга керектүү маалыматтарды тез арада жиберип туруңуз. 16. Жөнөкөй, кыска жана эффективдүү презентацияларды өткөрүңүз. Фактылар айтышат. Ал эми таржымалдар сатат. Кандай жетүүнү адамдарга мисалдарда көрсөтүп бериңиз. 17. Убакыттын 80%-ында угуңуз, 20%-ында сүйлөңүз. 18. Бардык арыздаттанууларды тезинен канааттандырыңыз. 19. Өзүңүздүн кирешеги эмес, өзүңүздүн дистрибьютерлер менен клиенттер үчүн эмне жасай аларыңызга багыт алыңыз. 20. Өзүңүздүн эң жакшы клиенттериңизден рекомендация сураңыз. Бул жаңы клиенттерди табуунун эң эффективдүү жолу. 21. Клиенттериңизге алар күткөндөн да көптү бериңиз. Бекер белекти баары сүйөт. 22. Жүздөн аз эмес оптом жана розница клиенттериңиз болсун. Өзүңүздүн мүмкүндүк кирешеңиз камсыз болот. Күнүмдүк кирешеңиз дагы камсыз болот. 23. Бардык заказды 24 сааттын ичинде жибериңиз жана жеткириңиз. 24. Сиз сүйлөшүп жаткан ар бир адам сизден алып сатуусуна ишенүүңүз үчүн продукцияга катуу ишениңиз. 25. Сиз клиенттердин кызматташканын кандай баалай турганыңызды аларга айтыңыз. 26. Жокту акыркы жооп катары кабыл албаңыз. Потенциалдуу клиент дистрибьютерлериңизге ай сайын жаңы маалыматтарды жибериңиз. Кырдаал күн санап өзгөрөт. 27. Ай сайын клиенттерге жарнамалык маалыматтарды жибериңиз. Клиенттериңизди унутпаңыз жана алардын сизди унутуусуна жол бербеңиз. 28. Өзүңүздүн бизнес жана продукциялар жөнүндө энтузиазм менен сүйлөңүз. 29. Чоң кайтарым алып келүүсү мүмкүн болгон
эң артыкчылыктуу долбоорлордун үстүнөн иштеңиз. 30. Олуттуу репутация жаратуу жөнүндө кам көрүү менен бирге күн сайын байланышуучу адамдардын тизмесин кеңейтүүнүн үстүндө иштеңиз. 31. Бизнестен көп баскычтуу компанияларга өткөн өкүлдөргө кайрылыңыз, алар жаңы мүмкүнчүлүктөргө кайрылуусу мүмкүн. 32. Сиздин продукцияңыздын татыктуулугу же иш мүмкүнчүлүктөрү менен потенциалдуу клиент дистрибьюторлориңиздин керектөөлөрүн канааттандырыңыз. 33. Өзүңүздүн документацияңызды, зарыл болгон маалыматты 30 секунд ичинде таап алууга мүмкүн болгондой уюштуруңуз. Убакыт акча. 34. Автоответчик пайдаланыңыз жана 24 саат ичинде баарына чалып чыгыңыз. Уюлдук телефон пайдаланыңыз. 35. Өзүңүздүн алдыңызга күндүк, жумалык, айлык максаттарыңызды коюңуз жана аларга жетүү үчүн бардык зарылдыкты жасаңыз. 36. Өз билимиңизди өстүрүү боюнча китептерди окуңуз. Окууну дайыма унутпаңыз жана улантыңыз. 37. Эң жакшы дистрибьюторлордун аудио запистерин угуп туруңуз. Дайыма өсүп туруңуз. 38. Тескери ушактарды таратпаңыз. Адегенде факт экендигин текшериңиз. 39. Өзүңүздүн бизнести башка өлкөлөргө кеңейтиңиз. Кеңири ой чаптырыңыз. 40. Башкаларга аларды кызыктырган нерсе жөнүндө айтыңыз. Өзүңүздүн пикирди эмес, алар ошондо угушат. 41. Акчаңызды сизге көп акча алып келүүчү нерсеге салыңыз. Чыгымдарды кыскартыңыз. 42. Маанилүү жумуштарды өзүңүз продуктивдүү болуучу күн мезгилге пландаңыз. 43. Иш милдеттерди бөлүштүрүңүз. Сизден башка эч ким жасай албай турган нерселерди жасаңыз. Маанилүү долбоорлор үчүн күчүңүздү аяңыз. 44. Белгилүү адамдардын өмүр таржымалын окуңуз жана алардан кубат алыңыз. 45. Сиздин күч аракетиңизди эң жакшы актай турган адамдардын спонсору болууга умтулуңуз. 46. Иштеп тапкан акчаңызды бизнести кеңейтүүгө салыңыз. Сиздин бизнестин ийгилиги сизден гана көз каранды. 47. Эгерде башкалар кыла алышса, мен да жасай алам деген ураандын астында болуңуз. Күн сайын өзүңүзгө чакырык таштаңыз. 48. Өзүңүздү өзүңүз койгон максаттарга жетишиңиз үчүн сыйлаңыз жана кемчиликтер үчүн айыптаңыз. 49. Башкалар да сизге кошулууну каалоо үчүн бизнестен максималдуу рахат алыңыз. Сизге көңүлдүү жана кызыктуу экендигин баарына айтыңыз. 50. Кийинкиге эч нерсе калтырбаңыз, баарын азыр жасаңыз. Аннотация. Сизди жаратуучу ден соолуктуу, бактылуу жана бардар жашоо үчүн жараткан. Сиз бул нерсени түшүнүп, кабыл алаар менен гүлдөп өсүүгө негизделген принциптерди үйрөнүүңүз гана калат. Сиздин дайыма керектөөлөргө муктаж болуп, ууланган аң сезимиңиз толугу менен жыргалчылыкта жашаган адамдардын аң сезимине айланат.